Учурда кыргыз элинин боз үйү даңазаланып, чет жактан келген туристтер өзгөчө баалап кетишери баарыбызга анык. Себеби элибиздин кол өнөрчүлүгү, нукуралуулугу, баа жеткис нарк. Жетөгүз айылындагы Казанпак ордуна кыргыз боз үйүн тигишип, этно шаарча куруу планы ишке ашырыла баштады. Анда илгерки буюм-тайымдар эл арасынан чогултулуп, алгачкы музейге айланды. Алгачкы пландарыбыз Жетөгүздүн чыгы берисинде жайгашкан Казанпак деген аталган жерибиз. Жалпы аянтчасы 10 гектар. Бул жер ушул жылдын жаз айынан баштап көңүл бөлүнүп, проекттер жасалып, айыл өкмөт тарабынан жакшы колдоолор көргөзүлүп атат. Буюрса келечекте этно городок салалы деген пландарыбыз бар. Буюрса өзүңүздөр көргөндөй кыргыз этно буюмдары ошондой эле элдерден суранат элек, үйүндө эски буюмдар болсо өткөрүп берсе, ушул музейге коюп койсок эң сонун болот эле. Ар бир буюмдун өзгөчөлүгү ошол кездеги кыргыздардын жашоосун эске салат. Бүгүнкү күндө мындай баалуулук жокко эсе. Кыргыз калкы уникалдуулугу менен айырмаланып, жаңы доордо этно жолун жаңыртып алга кадам таштаганы да жөн болбосо керек. Алмаз мырза ата-бабанын жолун жолдоп, музыкалык аспаптарда ойноп, жаа атып, алардын изин басып келет. Чогултканыбыз ушу айылдан эле ага тууган кошуна колоң дегендерден эле чогултуп көрүп, калган үйлөрдөн эле чогултуп, мынакей могу кыргыз эр, могу комуздар, мүйүзжа. Бул деген кыргыздар деген муну жааны деген башында деген жан сактоо максатында, аңчылык менен азыктанган да, жан сактоо максатында колдонгон. Андан кийин уже согуштук куралга колдонуп. Албетте Жетөгүз айылында этно шаарчанын курулушунун алгачкы кадамдары ынтымактын негизинде куралып, жигердүү натыйжанын өзү эле ийгиликтин белгиси. Ата-бабабыздын улуу мурасын аздектеп сактап калуу ар бир кыргыз баласынын ыйык милдети экенин унутпайлы. Нуржан Дөөткулова, Батыр Айбиев, Ысык көл жаңылыктар үчүн Жетөгүз районунан.